Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айдай Майрамбек кызы. Бүгүн жарашуу келишими тууралуу маалымат берем. Жарашуу келишими бул жарандык укуктук келишим. Анын негизинде тараптар соттук териштирүүнү токтотуп, өзү үчүн жаңы укуктарды жана милдеттерди белгилешет. Эгерде тараптар жарашуу келишимин түзүүгө макулдашкан болсо, анда сот отурумду кийинкиге калтырат жана тараптарга келишимдин мазмунун түзүү үчүн убакыт берет. Же болбосо жарашуу келишимине кызыктар тарап келишимдин долбоорун алдын ала түзүп, сот жыйналышында сотко жана экинчи тарапка берсе дагы болот. Жарашуу макулдашуусу процесстин каалаган этабында соттун чечими чыкканга чейин түзүлүшү мүмкүн. Келишимге эки тараптын кол коюусу зарыл. Келишимдеги шарттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка адамдардын укуктарына, кызыкчылыктарына чектөө койбошу керек. Жарашуу келишими бекитилгенден кийин тараптар ушул эле талаш боюнча кайрадан сотко доо менен кайрыла алышпайт. Сот келишимдин мыйзамдуулугун текшерген соң аны бекитүү тууралуу аныктама чыгарат. Жарашуу келишими юридикалык күчкө ээ. Эгерде анын шарттары аткарылбаса, анда тараптардын биринин талабы боюнча аткаруу баракчасы берилиши мүмкүн.